Najos nерселерди адам жегенге, ичкенге де болбойт. Жегенге де болбойт, ичкенге де болбойт, сырткы денеңе да сүткөнгө да болбойт, колдонгөнгө болбойт. Түшүнүңөрбү? Najosты алып ошо менен дарыланганга, аны сүткөнгө, бутуңа, белиңе, колуңа болбойт. Ичип жегенге де болбойт. Аны менен дары жасалган болсо, дарыны да колдонгөнгө болбойт. Аны менен тамак жасалган болсо, ал тамакты да колдонгөнгө болбойт. Аны менен косметика болсо, аны дагы бетиңе, жүзүңө, колуңа сүткөнгө болбойт. Себеби najos, баардыгы najos, аны менен колдонгөнгө болбойт. Мисалы, бизде эмне кылат? Кээ бир учурларда адамдар тамак пишират. БЖ деген тамак бар, кан кошуп коет. Азыр азайып кетти. Ошол жакшы тамакка эмне кылат? Халал тамакка алып келет да канды куюп салат. Даммасбу канды куюп салат. Бул менен харам болуп калат ал. Najos болуп калат. Аны жегенге, ичкенге болбойт. Аны сак болуш керек. Себеби халалды сен эмне кылдың? Харамды кошуп койдуң. Эмал мута najos болуп калды. Түшүнүктүү? Ошон үчүн najos аралашкан нерселерди, najosты жегенге, ичкенге, сырткы келбетиңе, колуңа, бутуңа сүрткөнгө да болбойт. Мына жайыз нерсе.